чындык менен акыйкатты аралаштырып, бир карасаң сүйлөгөнү чындык чыгат оозунан, бир карасаң ошол чындыкка каршы амалы, каршы сөзү бар. Ушундай топтогу адамдар бар. Мурунку доордо дагы Аллахка, Аллахтын элчисине каршы чыккан адамдардын башын айландырууга ушундай бир кадам болгон. А эгерде жалаң эле жалган менен жүрө эле турган болсо, аны баардык карапайым адамдар туура эмес жолдо экенин билип коюшкан. Анан ошол көпчүлүк карапайым адамдарды адаштырып кетишке ушул жолду колдонгон. Бул чындык менен жалганды камырды жуугандай аралаштырып көргөзүү. Чынды сүйлөп, бирок максаты жалганды жеткирүү. Чындыкты сүйлөп, аны менен жалганды көздөө. Шейх Фаузан Хафизахулла айткандай, эгерде жалган өзүнүн гана алып келе турган болсо, эч ким кабыл кылбайт эле дейт. Ал эми акыйкат менен жалганды аралаштырып алып келген болсо, алысты көрбөгөн карапайым адамдар, айырмалабаган мусулмандар бул чындык айтып атпайбы, жакшы нерсени эле көргөзүп атпайбы, жакшы нерсени айтып атпайбы деп чаташып, чындык жерин кабыл алам деп, ал адамды дагы улантып угуп туруп, бир чындык уктугам деп, адан 7 жалганды, 7 адашууну өзүнө аласта сиңирип алат. Ошон үчүн илим ээлери, аалымдар, уламалар ошондой нерселерди айырмалап элге жеткизип келген. Мына ошолордун моюнда чоң милдет болгон. Акыл ээлери, илим ээлери адамдарга жеткизип, таразалап, тактап, аныктап, ошондой чындыкты сүйлөй калса эле карапайым адамдар шашып кетип, кабыл алып, мына бул кабыр эле, бирок мына чындыкты сүйлөп атпайбы, мына исламды кабыл алдым деди. Башка дагы амалдарын, кадамдарын кабыл алып, канча деген адамдар тайып кеткен. Ошон үчүн айрыкча ислам өкүлдөрү эмес, сырттагы адамдар бир маалыматтарды алып келгенде, же ошондой бир таанымал эмес, белгисиз адамдар маалымат алып келгенде, шашпастан чындык менен акыйкат тактап, аныктап, сураштырып илим ээлерден ошентип алыш керек. Бул бөлүмдө жахилияда ушул тактикасы болгондойн, ушул жол экен адамдарды адаштырып салышкан. Бул дагы шайтандын дагы жардамы аларга болгон. Карапайым адамдар шашпаш керек. Мына өзүңүздөр деле билесиздер, канча деген кээде ой баланча деген чоң бир ырчы бар эле, же баланча деген бир адам исламды кабыл алыптыр деп бир Меккеге келип саякаттай бул умраңыдай кылып айланып кетип калат. Бул мусулман болду деп, анан карасаң исламга каршы сөздөр сүйлөп жүрөт. Айрыкча азыркы сот тармак, интернет заманында маалыматтарды шашпастан тактап, аныктап, айрыкча мына ушул зарыл азыр. Ислам душмандары, мусулмандарды каралайын дегендер дагы ушул жолдорду колдонот. Бир карасаң чын сүйлөйт, бирок чындыкка жалгандарды, адашууну аралаштырып, карапайым адамдарды акыйкат жолдон адаштыруунун гана жолу. Мына ушул дагы караңгы доордогу жахилиядагы кадамдардан болгон, Аллах сактасын.